بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما هي نصيحة فضيلتكم Порнографиялык сүрөттөрдү жана фильмдерди көрүп жүргөн адамдарга кандай кеңеш берет элеңиз? О Аллах, менин Роббим, түбөлүк тирүү жана түбөлүк туруучу, асмандардын жана жердин жаратуучусу. О Аллах, анын жүрөгүнө шыпа бер, аны бул баледен арылткын. Өзүмө жана бир туугандарыма берер насаатым, көз бул Аллах берген неемат экенин билүүбүз керек. Бул Аллахтын бизге берген эң чоң неематтарынан. Ал ар бир секунд сайын кайталанып туруучу неемат. Ошол үчүн аны Аллахка моюн сунуу үчүн колдонуу керек. Аны Аллах тыюу салган күнөө иштерге колдонбоо керек. Ошондой эле биз билишибиз керек, эгер адам Аллахтан берилген неематтарды күнөө иштерге колдонсо, анын өзү калса дагы, ал Аллахтын неематы катары эсептелбей калышы коркунучу бар. Экинчи айта кетчү нерсе, биз дайыма эстеп жүрүшүбүз керек. Аллах Тааланын алдында көзүбүз үчүн суралабыз. Өзүңдүн бөлмөңдө жалгыз отуруп, эч ким жокто ошол нерсени көрүп жатсаң, эстегин, Аллахтын алдында аны көргөн үчүн жана көзүң үчүн жооп бересиң. Силердин ар бириңер менен Аллах жекеме-жеке сүйлөшөт. Силер менен анын ортосунда котормочу болбойт. Адам оң тарабын карайт, ал жактан кылган амалдарын гана көрөт. Анан сол тарабын карайт, ал жактан кылган амалдарын гана көрөт. Анан алдын карайт, ал жактан тозоктун отун гана көрөт. Мына, бул нерселерди эстесин. Үчүнчүдөн, Аллах аны менен экенин эстесин. Аллах аны көрүп турат, угуп турат, билип турат. Аллах өзүнүн көрүүсү, угуусу жана билүүсү менен ар дайым аны менен. Эгер сен жалгыз калып, бузуку кинолорду көрүп жатсаң, мына азыр Аллах сени көрүп турарын, сенин абалыңды билип турарын эсте. Ошондуктан мен жалгызмын деп айтпа, бирок Аллах сени көрүп турганын өзүң эскерт. Салаф солихиндердин бирөөсү тууралуу мындай окуя айтылат. Ал өзүнүн окуучуларынын арасынан бир окуучусун өзгөчө деп билчү экен. Башка окуучулар эмне үчүн аны өзгөчөлөгөндүгү тууралуу сурашканда, устаз аларга айтат: ар бириңер чымчык алгыла жана аны эч ким көрбөгөн жерде союп келгиле. Окуучулары тапшырма менен кетишип, кийинки күнү баардыгы чымчыктарды союп кайтышат. Бир гана баягы баладан башкасы. Анан устаты ар биринен сурап баштайт: "О баланча, сен эмне кылдың?" Бири айтат: "Мен бул жакта сойдум." Ал эми башкасы: "Тигил жакта." Ал эми баягы балага кезек келип: "Эмнеге сен менин тапшырмамды аткарбадың?" деп андан суралганда, ал: "Кайсыл жерге барбайын, Аллах мени көрүп турарын мен билдим. Ошол себептен эч ким көрбөгөн жер таба алган жокмун" деп жооп берет. Ошондо устат айтты: "Мына ушул үчүн мен бул баланы жакшы көрөмүн. Аллахтын алдында силердин эң урматтууңар такыбалуураак болгонуңар. Мына ушуну Аллах бизди дайыма көрүп турганын эстеп жүрөлү. Андан кийин, иним, билгин, убакыт өтүп жатат. Аллахка моюн сунуу мененби же күнөө кылуу мененби, бирок убакыт өтүп жатат. Аллах менен касам ичем, Аллахка моюн сунгандын убактысы да, күнөөкөрдүн убактысы да эч качан токтобойт. Өзүңө эскертип тур. Ошол бир нече мүнөттө сабыр кылып койсоң, убакыт күнөөсүз өтөт. Эгер сен ошол күнөөнү кылсаң, Аллахка моюн сунбагандык болот жана ошол күнөө сенин жүрөгүңдү бузат, жашооңду орлотот жана бактысыздыкка себеп болот. Балким сен жетпей калган бир жакшылык ошол күнөөнүн айынан болгондур. Ушуну эсиңе тутуп койгонуң. Анан эсиңде болсун, сенин көздөрүң өзүңө каршы күбөлүк өтөт. Аллах Тааланын алдында сенин көздөрүң өзүңө каршы күбөлүк өтөт жана сен эмнени караганың тууралуу кабар берет. Ошондуктан Аллахтан корккунуң. Аллахты улукта. Эгер сен буларды аткарсаң, сен Аллахтын жардамы менен иблисти жеңесиң. Жана ошондой эле Аллахка көп дуа кылууну да осуят кылар элем. О бир туугандар, эгер силердин бирөөңөр күнөө кыла турган болсо, түндүн акыркы бөлүгүндө туруп Аллахка дуа менен кайрылсын.
О Аллах, мени ырайымыңа ал. О Аллах, менин абалымды сен жакшыраак билесиң. О Рабби, мен ушул руханий оору менен сыналдым. О Аллах, ушул күнөөнү мага жек көргөз. О Аллах, батышты чыгыштан алыс кылгандай, мени да бул күнөөлөрдөн алыс кыл. Аллахка чын жүрөктөн ишеним менен кайрылуу чындыгында акыбалдарды оңдоочу себептердин эң чоңу. О иним, бул тууралуу сурооң өзү эле сенин жакшылыкка умтулуп, күнөөлөрдөн тазаланайын дегениңди билдирет. Түндө туруп намаз оку, түнкү дуалар жоопсуз калбайт. Аллахтын алдында сажда кылып сура. О Аллах, бул сыноодон мени кутул. О Аллах, буларды мага жек көргөз. О Аллах, батышты чыгыштан алыс кылгандай, мени да бул күнөөдөн алыс кыл. Аллах угуучу жана жооп берүүчү, пенделерине жакын, чынчыл пендесинин дуасын кабыл кылат. Аллах өзүнүн чынчыл пендесинин дуасын кур кайтаргандан уялат. Ошондуктан Аллахка кайрылып, андан коргонуч тилөө керек.